Кадырбек кызы Нуркыз, өзүм журналистмин, мугалиммин, учурда 7 каналдын Ош өкүлчүлүгүн жетектейм. Ош шаар мага өзгөчө жүрөгүмө жакын. Анткени ушул 21 жыл болсо Ошто жашап атканыма, мени Ошко тагдырлаш кылганда, себепкер кылгандагы ушул Ош мамлекеттик университети болуп калды. 52 жылдык тарыхы бар ушул имарат, ушул жер. Биринчи жолу аттаган ушул жерде 1 сентябрь күнү үмүт менен келгеним эсимде. Сентябрда жыйында мен сүйлөгөнмүн. Ошондо чоң бир тажрыйбалуу агайларга убада бердим элем. Биз тилдин патриоту болобуз, тилдин мыктылары болобуз, тил үчүн иштейбиз деп. Мен ошол сөздү аткардым десем жаңылышпайм. Студентчилик мезгилде бизде баалуу болгондугу Жeenалы Шерифтей, Токтосун Ашырбаевтай, Нуруев, биздин мына Сатканбай агай, Элчиев сыяктуу агайлардан билим алып калдык. Ушундай бир чоң илимпоздордон сабак алдык. Анан китепканага эң көп каттаган студенттик муундун акыркыларынан болдук десек болот. Университеттин тарыхында, ошо факультеттин тарыхында биринчи жолу бүтүп эле университетке сабак берип калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Биз мугалим болуп калдык. Аны мен чоң бир илимдин устаты, илимпоз Жeenалы Шерифтин сөзүнөн байкадым. Ушул сенин дараметиңе ишенип, Сатканбай агайыңдын, Токтосун агайыңдын сунушу менен сени бүтүп эле алып калдык. Мындай студенттердин биринчиси болдуң, ошол ишеничти актадык. Бул мугалимдик, ушул жердеги бал окутуу, сөз багуу, китеп окуунун баардыгы мени журналистикага, эфирге тартты десек болот. Ушул жерден мыкты окуучу, мыкты студент болуп барып, эфирге чакырылып жүргөн ошол жерден устаттар. Бул легендарлуу Токтогул Кенжеев, Шарапат Турдаконова, Анаш Кадыровалар чыккан студия Сулайман, Куттуу Сулайман тоонун түбүндө Ободо Ош деген. Мен ушул жерге 21 жашымда келип, биринчи жолу келгенде эле түз эфирге чыкканмын. Басма сөздө эмне кеп деген программа менен 1 жыл иштедим. Андан кийин мен иштебеген ЛТРде бир да бөлүм калган жок. Жаңылыктар, автордук, экономикалык, саясий, таңкы, музыкалык, көңүл ачуу программалардын баардыгында иштеп чыктым. Мен Ош 3000ге келгенимде баягы жаш кыздардан эфирге чыккан бир эле мен болчумун да. Анан негизги ийгиликтердин баардыгы ЛТР телекомпаниясы өзгөртүлгөндөн кийин болду. Мына ушул жерде ЛТР Ош Бишкек телекөпүрөсү менен түз алып, биринчи жолу эшикке чыгарып түз алып барып, Ноорузда бир чоң иш-чара өткөн. Ошол Норуздагы чоң иш-чараны мен ушул жерде туруп алып баргам. Күнү бүгүнкүдөй эсимде. Ошондон кийин мен ЛТРдин тарыхындагы эң жаш продюсер болдум. Азыр андан да жаштар бар, бирок ошого чейин жаш продюсер болгон эмес экен. Маданий музыкалык бөлүмдү жетектедим. Ошол нерсе мага алгачкы кадам, алгачкы туртку болду десем болот. Чоң ийгиликтерди жараттык. Ош шаардык мэриясына мен студент мезгилде баягы иш-чараларда, жолугушууларда, бир коомдук саясий иш-чараларда катышып жүрчүмүн. Анан негизи бул жерге менин тагдырлаш болгонум. Чоң объектилердин ачылышы, эл аралык туризм күндөрү, ошонун баардыгын мен алып барып калдым дагы. Маданият бөлүмүндө иштешип, ошол менен мэриянын турмушуна кирдим десем болот. Кийинчерээк мэрия менен тыгызыраак иштешкенге мүмкүнчүлүк дагы жакындан болду. Мен Ош шаардык кеңешинин депутаты болуп шайландым. Социалдык комитетте депутат болуп 3 жыл отурдук. Анан ошол эле мезгилде мэриянын тил комиссиясынын мүчөсү болуп иштедим. Тил багытында азыр ушул мезгилге чейин кызматташып келебиз. Сөзгө жакын экендигим, мугалим экендигим мен журналистика алып келген сыяктуу эле. Журналистика дагы элге жакын экендигим, социалдык экономикалык берүүлөрдү даярдап, телевизиядагы көйгөйлүү программалар даярдап жүргөндүгүм мени эл өкүлү катары депутаттыкка алып келди десем болот. Депутат болуп жүргөндө мен социалдык тармакта иштедим. Биздин эң негизги
көтөргөн проблемаларыбыздын бири мен өзүм республикалык кыргыз тили коомунун вице президенти катары иштеп келген учурум эле. Ошон үчүн баардык шаардык мектептерде кыргыз тили мугалимдеринин ал акыбалы кандай деңгээлде окутулуп атат, мамлекеттик баалуулук кандай деген нерсеге жетише алдык десек болот. Андан кийин ушу биздин чакырылыш да биз ушул бала бакчаларга сүттү дотацияга чыгардык. Анан мугалимдер менен кенже медициналык кызматкерлерге коммуналдык кызматты төлөөнү дагы ушул биздин чакырылышта биздин комитет аркылуу өтүп кабыл алынган эле. Ошол нерселерге катышып калганыма, ошолордун бири болуп калганыма кубанам. Шаардык кеңештин депутаты болуу биринчиден мурун кайнаган энергия, чыгармачылык, эргүү, фантазия, кыялкечтик менен жүрө турган болсок, бул олутту кароого жүрөттү. Мен экинчи кесибим, биринчи кесибим филолог болсо, журналист болсо, анан мен өзү юристмин. Артыкчылык менен бүткөм десем болот. Ошол юридикалык билимими практикалоого, анан ошол аркылуу ушундай бир кыргыз мамлекетиндеги коллизия дагы бири-бирине чексиз каршы келген мыйзамдар арасында чаташып иштөө мүмкүнчүлүгү болду. Албетте өзгөрүү болду. Бул олуттуу жоопкерчилик менен кароого, анан сабырдуулукка үйрөндүм десем болот. Себеби ушундай бир ачууң келип кайнап сүйлөп сала турган учурлар көп болот. Анан ошолордон токтоп тартыш керек экен деген, буну мыйзам чегинде 1, 2, 3 инстанциядан өтүп чечиле тургандыгын ошондо баягы мыйзамдуу өңүттөн карап түшүнө баштадым десем болот. Мен көп балалуу болом деп даяр болчумун, себеби мен 1-класстан 7-класска чейин мектепте класском болдум. Анан 7ден баштап 11-класска чейин мектеп боюнча окуу билим секторунун башчысы, министр деп коет эле, ошондой болдум. Ошондо эле баягы көп адамдар менен иштешип, ошолорду башкарып, окутуп, ушинткени жакшы көрчүмүн. Ошондон көп балалуу болом дечүмүн. Эне болуу, бала тарбиялоо, тиш менен таш кемиргендей болгон нерсе. Аялды. Жакынкы Ташкент, Астана, Алмата, Стамбул, анан Кыргызстандын бардык жерлерине чыгып жүрөбүз. Атайын өзүбүз саякаттап. Бирок мына биягы Монголия, ушу Орто Азияда көп эле мамлекеттер, анын арасында Америкада 5 штат, 8 шаарда болдум. Германияда болдум, Туркияда 5 шаарда болдум. Мен Манас таануучумун, өзү Манаста окутуп жүргөндө баягы Манжунун жери, Монголдун жери, Жолойдун жери дегенди көп билип, мындай кыялымда суу жок жерлерди элестетип, кыргызды чаап алып аткан эмне келгенин түшүнсөм дагы баам жетчү эмес да. Анан ошол Монголияга, Манасты жадаткан ушул Жолойлордун мекенине барганда, Манжулардын жерине барып келип, ошолорду көрсөтөбүз. Бизди адабияттан окуткан агайыбыз айтчу, кыялдана билиш керек, анан ошого умтула билиш керек депчи. Анан Кудайга чексиз шүгүрлөр, биз кыялданып, ушуну аткарсам, мен ошол эжелердин катарында болсом деген жерге болуп эле келе атабыз. Мен дагы эл өкүлү болсом, ага деле болдук. Бир тажрыйбалуу журналист болуп, элдин таанымал адам болсо экен, кызматында болсо экен, ага да болдук. Кыялдануу, мен окуткан Женал Шерифтин бир жакшы сөзү бар эле, махабат бул оору, аны менен бактылуу адамдар гана урушат депчи. Анын сыңарындай кыялдануу да бул бакыт. Кыялдана албаган, кыялга ишенбеген, үмүтсүз адамдар өзү бул трагедия. Ошон үчүн кыялдана билиш керек. Ошону көздөп талпынып, ошого жете билиш керек деп ойлойм. Албетте биз кыялданган нерселердин баары болуп келе атат. Дагы менин чоң кыялдарым, үмүттөрүм бар. Ошолорго карап талпына беребиз, кадам таштай беребиз. Ошонусу менен жашоо кызык, ошонусу менен кызыктуу.